ушундай акчаны алып айлыкка берип атат, а бирок дыйкандарга 1 сомдук пайдасы жок. Ведомство болуп заман талабы мына Өзбекстан жасап койду, Казакстан жасап койду, буну көчөт албай калды Түркиядан. Бир эле биз ташып атабыз азыр. Тажиктер менен биз ташып атабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бир чындыкты, анан кийин ушул жалпы кыргыз элине маалымат катары бир айтып кое турган сөз бар. Ушул сөздү туугандар жок эле дегенде бир 2-3 WhatsApp группага бөлүшүп, жалпы кыргыз эли түшүнсүн. Мына азыр Айыл чарба министрлиги мына азыр 28 же 14 питомник ачабыз деп атат да. Бул питомниктер кайра эле мурдагыдай вегетативдүү же регенеративдүү жол менен, же там урук менен, же болбосо калемче менен көбөйтүү жолу да. Dünya жүзү 30 жылдан бери полукарликке өтүп кеткен. Даже мына Молдован туугандар бар го. Азыр Молдовияда биздин бир партнерлорубуз өздөрү жасап 3 миллион 400 миң доллар кетирип өздөрү жасап иштетип атышат. Бул эми примитивдүү да. Жакшы баягындай серьезный питомник кылыш үчүн 12 миллион доллар керек бир питомникке. Мына дагы бир жолу айтып атам, Айыл чарба министрлиги силерден сураныч, эски жолго кайра барбагыла, баягындай высокорослый мурдагыдай дарактарды жасатканды токтоткула. Дүйнө жүзү клонго өтүп кеткен, клонированияга. Бул карлик, полукарлик, анан супер карлик подвойлорго өтүп кеткен, тамырларга. Ошолор менен иштеп атат дүйнө жүзү. Мына Европада 1 гектар жерге 9 миң алма отургузуп атышат. 9 миң черешня, кокон гилес, 9 миң шабдалы отургузуп атышат. Супер карлик менен иштеп атышат. Жок дегенде полукарлик жасай турган инвитро лабораториясы бар, питомник ачкыла деп кайра айтып атабыз. Бул заман талабы. Заман талабы. Мына Өзбекстан жасап койду, Казакстан жасап койду, буну көчөт албай калды Түркиядан. Бир эле биз ташып атабыз азыр. Тажиктер менен биз ташып атабыз. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, сизден сураныч, ушул инвитро питомник, инвитро лабораториясы бар питомник жасаттыңыз. Мына Айыл чарба министрлигинин 34 жылдык ушул ишмердүүлүгүн текшергиле, акчалар каяка кетти, каналдарды кандай казып атат, канча канал кошулду, канча жерди эмне сугат кылды. Булар ошол бир жылына 6 миллиард сомдон азыркына 9 миллиард сомго чыгып кетти. Булардын расходу ушундай акчаны алып айлыкка берип атат, а бирок дыйкандарга 1 сомдук пайдасы жок. Ведомство болуп атат да. Ушуну буну деген караш керек, бөлүш керек. Тамак аш бөлөк болуш керек, мелиорациясы бөлөк болуш керек, айыл чарба өсүмдүгү бөлөк болуш керек. Үчкө бөлүп туруп иштетиш керек буларды. Бир ведомство кылып койгон, ол жерде түшүнбөйсүн ким не иш кылып атат. Ошол только главной офисинде эле миңдей адам бар экен. Биринчи этаждан экинчи этажга, үчүнчү этаждан төрткө кагаз ташып эле басып жүрүшөт. Мына инвитро лабораториясы менен питомник ачып берсин бизге. Башка эч нерсенин кереги жок. Мына урукту чечсин, мына ирригацияны чечсин. Болду, башка булардын кыла турган жумушу жок. Булар именно ушуга буларды направление бериш керек. Сугат жерлерди көбөйт. Анан мына клонирование менен инвитро лаборатория менен көчөт чыгар. Анан кийин мына урукту тазала. Мына без ГМО жакшынакай урук чыгарып бер деп ушул маселени коюш керек булардын астына. Дүйнө жүзү уже иштебей калган, башка баягы тамыр менен, урук менен эч ким көчөт жасабайт. Ошол көчөттөрдү мына Тажикстанда, Өзбекстанда жасап атышат. Бардыгы уже микроклонированияга өтүп кеткен. Бир көчөтканадан бир жылда 15 миллион, 20 миллион тамыр чыгарып туруп, ошого подвой улап туруп, ошону элге берип атат. Мына Түркия мамлекетине канча жолу барып келди. Мына Акылбек Жапаров өзү Өзбекстандагы инвитро лабораторияны көрүп келди. Канчасы барып Алматадагыны көрүп келип атат. Ошол акылына жетпей эле кайра эле мурдагыдай кылып эле баягы акчаны бөлүп берип атат. Баягы 14 питомникке мына силерге 100 миллиондонбу же 50 миллиондонбу берип атат. Ал көчөттөр кайра эле баягы высокорослый.
Алар елдер алат, апарат, отырғызат, жанағыдан шыққан мөмені еш жаққа алып барып сата албайды. Дүния жүзі алманы сұрап атат. Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith, Gala сұрап атат, Джеромини сұрап атат. А біздікілер белый наливка, çok güzel. Анан кейін баяғындай дағы eski bir сорттор менен Золотой ранет, анан дағы бір несе Рашида менен отырат. Ал алмаларды дүния жүзі танымайды, аларды жебейді. Дүния жүзі Red Gigant, Royal Tiago, Sweet Valentine, Sweet Lawrence, Sweetheart, Cordia, Regina деген черешнеларды сұрап атат, а бұлар бардықты воловой триге тақап қойып отырышат. Бұлардан жасағаны воловой три болады. Алманы дағы керек емес алманы жасайды, керек емес черешняны жасайды, керек емес алмұрутты жасайды. Бұлар жалан керек емес. Башқа дүния жүзі сұрауаған сорттарды жасап атышат. Бізден сұрасын, келсін, біз 10 жылдан бері бұны коммерческий бағытын, елдерге ақша бола тұрған бағытын изилдеп, жолға салып қойғанбыз. Бұлар деген баяғылы ұшыл өздерінің ескі примитивті жолы менен адамдарға бір нан бере тұрған тармақты үйрете албайды жатты. Ошол жерде общий айыл чарбанын адамдарын қошып келсек 11.000-ден ашық адам бар екен. Бардығы бірігіп тұрып, же су шығар жеткізіп бере албайды, же болбосом бір илим билим менен сугара албайтат элдерди, же болбосом бір жаңы сортторду киргизе албайт. Бирдиктүү рейстерди карасаң, 65 жылкы 50-43 жылкы алмалар жазып алып отурушат. Алны бирдиктүү рейстерден сразу өчүрүш керек. Бирдиктүү рейстерге алманын 5 түрү, черешнянын 5 түрү, алмуруттун 5 түрү, сливанын 5 түрү болду. Все. Кластерге акча бөлүп кыйналыштын кереги жок. Ошону ушул питомник ачып туруп эле, ошол бирдиктүү сортторду киргизип туруп эле, башка сортту башка жактан албай турган кылып койсо эле болду. Ана кластер түзүлөт. Объем алмадагы объем болот, мистедагы объем болот, бадамдагы объемго чыгат, башка объемго чыгат. Ана мынау агетай bizde 4 milyon гектар жер бар ишке жарамды. Ошонун болгону 500 000 гектар жерле иштеп атат. Калган жерлери бардыгын не кумай басып, баягы неме чартапалок басып, бар жокту не ото чөп басып турат. Мына ошол жерлердин бардыгына айыл чарба министрлиги жыл сайын 500 000 гектардан сугат кыла турган болсо, жыл сайын суу чыгарып. Азыр технология шунчалык өнүккөн да. Шунчалык өнүккөн, мына баягындай типовой домдогудай бул жагы 13, бул жагы 12 ошондой насостор чыккан. Вертикально ошол не 4000 метрге өдөгө секиртирип берет сууну. А мынандай гарыздан бираз мынандай 45 градус менен жаткыза турган болсо, 40 километрге айдап берет ошол насос. Темир трубадан коюп туруп, давлениясын бар жогун алып туруп, ошону сууну чыгарып берип туруп, ошол жакка чоң bir 2 milyon 3 milyon кубтук бассейнди жасап туруп, ошону ылдый каратып туруп, магистрал менен айдап туруп, бар жокту бак кылып салса, ошол бак не болот? Ошол жерде зелень пайда болот. Анан кийин азыр сонун техникалар бар, кичинекей, тикодой, сонун тракторлор бар. Аябай күчтүү. Жанагылар менен жерди майдалап, айдап, фрезе салып, ошондой комбайндар бар, ошол комбайндар менен ошол дүнүйө жүзү малга анан өзү жеп аткан бурчактуу өсүмдүктөр чыккан. Ошолордон эгип, азыркы багып аткан малдарыбыздан 10 эсе көп мал баксак болот. Азыр мисал үчүн 1,5 миллион уй болсо 15 миллион уй баксак болот. Bir 800 000 жылкы болсо 8 миллион жылкы баксак болот. Bir 10 миллиондон ашык кой боло турган болсо 100 миллион кой баксак болот. Канча тоок, канча индүк, каз, өрдөк ошолорду баксак болот. Айыл чарба министрлиги башкача ойлоно турган заман келди. Кайра эле мурдагыдай эле ушул баягындай квадратная катаем, круглая не переворачиваем болуп атат да. Ошону кылбаш керек. Ушу жаңы заман келди, жаңы заман, жаңы технологиялар келген азыр. Ушуларды иштетиш керек. Мына айыл чарба министрлиги эмне менен заниматься этип атат түшүнбөйсүң да. Бир карасаң
Бирөөнүн черешине багында жүрөт, бир карасаң букасын минип алган, бир карасаң уюн сабып аткан, эчки менен кучакташып аткан, неме алып аткан, бул деген бул иш эмес да. Айыл чарба министрлиги зыңкыйып отуруп, бир жерде отуруп, мамлекеттен миллиардтарды алып атат, ошолорду Айыл банкка, анан кийин РСК банкка бөлүп бере койбой, ошол акчаны өзү колунда консолидировать этип, ошону кармап туруп, анан кийин мына ушул эмелерге, статьяларга иштетебиз. Мына акча сууга кетет, мына акча болсо урук жасаганы кетет, мына акча болсо көчөт жасаганы кетет. Азыр ошол эмени чакырып атат. Дүйнө жүзүндөгү бардык мигранттарды келгиле, биз силерге жер бере коебуз деп. Мигранттар келсе, айылдан 30 километр наракта. Бир каскалдырик иче турган суу жок о жерде. Бир тамчы суу жок. Ошол жерде немеге мигрантка берип коетмиш. Ма, сага 10 гектар же 3 гектар, 5 гектар деп. А мигрант не кылат ону? Мигрант не кылат? Не жерден колючка тереби? Не кылат? А мигрантты чакырыш үчүн жана мен айткан чоң насосторду алып келип, бар жокту сууга бастырып туруп, суу киргизип, мына капельный, мына урук, мына көчөттү отургуз, ортосуна помидор айда, помидорду мынчадан алабыз, бадамыңы мынчадан алабыз. Разысыңбы? Разысың. Болду, иште. Всё. Ошондой кылса анан кийин өнүгөт да. Азыр болсо биздин дыйкандарыбыз башы айланып жүрөт. Воловойду эмне менен чаңдаштырабыз деп. Воловой чаңдашпайт, болду, ошону айтып кое албайбы? Айыл чарба министрлиги, Воловой 36да пишчи эле, азыр температура 56 болуп атат. Баткениңде болду, Воловой иштебейт. Онун ордуна Реал Тиаго отургуз, болду. Бир эле сорт. Баткен үчүн самоопыляемый Реал Тиаго иштейт. Башкасы иштебейт. Же болсо бадам эктебейби? Ошону айтып кое албайбы?